Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык гимназия мектеби 1923 жылы Надежда Константиновна Крупская атындагы мектеп болуп негизделген. Алгаш 7 жылдык мектеп болуп, анда 8 жаштан 20 жашка чейин 287 бала билим алып, анын 95% турмуш шарты оор, үй-бүлөнүн балдары болгон. Класстардын орду группа деп аталып, бардыгы 5 группага бөлүнгөн. Мектепте алгаш 9 мугалим эмгектенип, кыргыз, орус, өзбек тилдери, арифметика, табият таануу предметтери окутулган. Окуу китептери, окуу колдонмолору өтө аз болгон. Мугалимдердин кесиптик чеберчилигин көтөрүү үчүн 123 окуу курстары уюштурулган. Биринчи жетекчилер жана мугалимдер: Забиров, Абрар, Апрелев, Зауч, Ильченко, Жеребчикова, Сатыбалилов, Кадырбаев, Шамсудинова, Мужавирова. 1936 жылы биринчи бүтүрүүчүлөр мектепти аякташкан. Алардын ичинен Луппо, кечки мектептин директору, Сабиров илимий кызматкер болууга жетишкен. Окуучулар комитети ар түрдүү багыттагы тарбиялык иштерди алып барган. Комитеттерди мыкты комсомолец, пионерлер жетектеген. Жылдын жыйынтыгы менен мыкты окуучуларга жана класстарга ардактуу дарник грамотасы берилген. Улуу ата мекендик согуш учурунда биздин окуучулар биринчилерден болуп, өз өмүрлөрүн мекенди коргоого арнашкан. Алардын ичинде Пасько, Евтакия Борисовна, СССРдин баатыры, намынын ээси, мыкты учкучта болгон. Мектептин биринчи имараты болуп, учурдагы педагогикалык колледждин башкы корпусу, андан кийин азыркы областтык билим берүү институтунун корпусу, Издишор, хан конок үйү. Кийин мектептин спорт аянтчасынын жанындагы күрөш залдары болгон. Учурдагы имарат 6 март 1989 жылы эксплуатацияга берилген. 1933 жылы мектеп 10 жылдык болуп, Владимир Ильич Лениндин намы ыйгарылган. Убакыттын өтүшү менен окуучулардын саны көбөйө баштаган. Мисалы, 1958-59 окуу жылында 25 класс комплектке жет окуу эксменде жүргүзүлгөн. Азыркы учурда балдардын саны 2300дөн ашып, аларга 114 мугалим билим берүүдө. Окутуу эки тилде, кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлүп, англис жана немис тилдери тереңдетилип окутулууда. 5-8 класстардын окуучуларына кытай тили курс катары окутулган. 100 жылдын ичинде бир нече директорлор эмгектенип келишкен. Алардын ичинде Луппо, Категова Вера Лаврентьевна, Волошкин, Баклыкова Галина Михайловна, Рыжков, Купавский Максим Кириллович, Хабибурахманова Клара Файзурахмановна, Жирнова Валентина Сергеевна, Давлетова Динара Курбановна, Асанбаева Салия Жапаралиевна, Абдыкеримова Улча Сабыркуловна, жана учурдагы директор Шабданбекова Гульнара Султонбековна. Хабибурахманова Клара Файзурахмановна 1967 жылдан баштап англис тили мугалими катары эмгек жолун баштаган. 1979 жылдан баштап 1988 жылга чейин мектептин директору болуп эмгектенип, көптөгөн сыйлыктардын ээси болууга жетишкен. Анын ичинде эмгек ветераны төш белгиси. Жирнова Валентина Сергеевна 1991-1993 жылдары мектепти жетектеген. 1989-1993 окуу жылында 1176 окуучуга туура келген имарат курулуп, мектептин окуучулары аз болгондугуна байланыштуу кошумча 700 окуучу кабыл алынган. Кабинеттик система ачылып, бардыгы заманбап талабына ылайык жабдылган. Андан тышкары 1989-1990 жылында биринчи жолу биринчи кыргыз класстары ачылган. Давлетова Динара Курбановна 1993-1997 жылдары директор болуп эмгектенген. Ошол учурда мектептин 3 окуучусу биринчи жолу Акселс программасынын негизинде АКШга 1 жылдык окууга барып келишкен. Хакимова Наргиза, Юсупова Тахмина, Юсупова Асель, Асанбаева Салия Жапаралиевна 1997-2016 жылга чейин мектепте 19 жыл башкарып келген. Аталган жылдардын ичинде мектеп жааматы көптөгөн ийгиликтерди жарата алган. Мисалы 2010 жылы жылдын мектеби республикалык конкурсунда биринчи орунду ээлеген. 2014 жылы мектеп инновациялык гимназия мектеби статусуна ээ болгон.
Германия мамлекети менен кызматташтык түзүлгөн. Абдыкеримова Уулча Сабыркуловна 2016 жылдан 2021 жылга чейин мектептин директору болуп, ийгиликтерди жаратууга аракеттенген. Шабданбекова Гульнара Солтонбековна аталган мектепте 1997 жылдан бери орус класстарында кыргыз тилинен сабак берип келген. 2021 жылдан баштап мектепти башкарууда. Гульнара Солтонбековнанын жетектөөсү менен мектеп жаамат ийгиликтерди жаратууга умтулуп кадам таштоодо. Тактап айтсак, 2021-2022 окуу жылында 4 окуучу ЖРТдан 200дөн ашык балл топтошту. Flex программасы боюнча 2 окуучу АКШга 1 жылга жолдомо алышты. Мектеп шаар боюнча 2-нчи орунду ээледи. Мектептин үлгүлүү бүтүрүүчүлөрүнө төмөнкүлөр кирет. Кузьмина Нина Ивановна 1957 жылы Ленин мектебинде диний тарбия мугалим болуп иштеген. Ал билим берүүнүн эмгек сиңирген мугалими. Леонова Елена Дмитриевна 1967 жылдары эмгек ветераны болгон. Омурканова Шайыргүл Омуркановна мектепти 1967 жылы бүтүргөн. Учурда өз билим алган мектебинде немис тили мугалими болуп эмгектенет. Кыргыз Республикасынын эмгегин сиңирген мугалими. Республикалык олимпиаданын 23 жеңүүчүсүн өстүрүп чыккан. Хасанова Эльмира Азламовна 1970-1980 жылдары мектепте окуп, алтын медаль менен бүтүргөн. Апасынын жолун жолдоп, мугалимдик кесипти аркалап келген. Азыркы учурда Flex программасы боюнча окуучуларды даярдайт. Ошондой эле алтын медаль менен мектепти бүтүргөндөр: Гульнара Ашурбаева, Хасанова Эльмира Азламовна, Юрий Аширов, анын апасы Аширова Азиза Павловна. Көп жылдар бою башталгыч класстын мугалими болгон. Шигаева Жылдыз учурда Германиядагы университетте билим берет. Экология илимдеринин кандидаты. Крачак Оксана, Ворошилова Татьяна 1985 жылдан баштап алтын медаль алынып, кызыл аттестат берилип калган. Мектепти алтын тамганы тастыктаган мектептин бүтүрүүчүлөрү: Муслимов Анвар, Исмаилова Адинай, Байтурова Гульнас. 2011 жылдан баштап ЖРТ киргизилген. Мектептин бүтүрүүчүлөрү бул тармакта дагы мыкты жетишкендиктерди багындыра алышты. ЖРТнын жыйынтыгы 2011-2012 окуу жылында Абдыкадыров Атай 210 балл, Алмазова Айкерим 198 балл, Гурьев Алексей 216 балл, Хасанов Адилет 201 балл, Галиев Бексултан 200 балл, Нурбекова Айдай 221 балл, Авдейчик Никита 203 балл, Кадиметов Аскар 222 балл, Климова Алтынай 222 балл. 2013-2014 окуу жылы Төлөнова Алтынай 211 балл, Чунуева Нуржан 202 балл, Ералиева Назгүл 201 балл. 2015-2016 окуу жылында Сандыбаев Санжар 210 балл, Ахматов Сулайман 206 балл, Муслимов Анвар 197 балл, Гурьев Роман 209 балл. 2016-2017 окуу жылында Жеңишбекова Акчолпон 209 балл. 2018-2019 окуу жылында Исмаилова Динай 200 балл, Даутова Нигора 204 балл, Рыскелдиев Сыймык 195 балл, Бектурсунов Нурсултан 195 балл, Шайымбетов Жандос 191 балл алган. 2019-2020 окуу жылында Осмонова Жамиля 200 балл. 2020-2021 окуу жылында Токтосунова Айдай 196 балл, Аманатова Айдай 197 балл. 2021-2022 окуу жылында Чунуева Асем 215 балл, Исмаилова Аделя 214 балл, Бердикожоев Санжар 208 балл, Кеңешбекова Сезим 203 балл, Бактыбекова Мерим 197 балл. 1995-2012 жылдары немис тили боюнча республикалык олимпиададан 23 сыйлык орундарын алышкан. Ошондой эле химия, физика, кыргыз тили сабагынан 1 окуучу, информатика 2 окуучу, орус тили сабагынан 1 окуучу байгелүү орундарга ээ болушкан. 1993-2022 жылдар аралыгында 80 окуучу АКШга, Accels жана Flex программасы боюнча 1 жылдык окууга барып келишкен. Көптөгөн бүтүрүүчүлөр турмушта өз ордуларын таап, өз мекенинин өнүгүшүнө салымын кошуп келе жатышат. Миңдеген бүтүрүүчүлөр чет өлкөлөрдө билимдерин улантып, эмгектенип да келүүдө.
Атап кетсек, Хасанов Адлет, жеке ишкер, инженер, химик. Гальваникалык каптоолор тармагындагы адис. Шайымбетов Жандос, КГТУнун мыкты студенти. Хайтматова Зарина, Марих, эл аралык мектеби директордун орун басары. Ахмедова Айзада, АБН Амро банк, HSBC банктардын адиси. Токтосунова Бермет, Жылдызды балык, Кытай компаниясынын логисти. Абдыжалиева Бактыгүл, милициянын полковниги жана башкалар. Биздин мектептин бир нече оңдогон мыкты бүтүрчүлөрү Кыргызстандын, ошондой эле алыскы жана чет мамлекеттерде ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Адылов Эркин, Бекса Вокс компаниясын негиздеп, учурда жетекчи болуп эмгектенүүдө. Тынаев Максат, ар түрдүү тилдердин программасынан алып баруучусу. Бизнесмен. Догоев Дастан, цифровизациясынын мурдагы министри. Абылаев Максат, Ихсан курулуш компаниясынын коммерциялык директору. Дамир Талапкер, Кыргызстандын шахмат федерациясынын аткаруучу директору. Фиде арбитры. Айтахунова Чолпон, Аутсада жаштар уюмунун координатору. Жумаев Эрмат Каракол шаарынын мэри. Мугалимдер жамааты. Учурда мектепте 2355 окуучу билим алып, 114 мугалим эмгектенүүдө. Анын ичинен 98 жогорку билимдүү, 19 мугалим атайын орто кесиптик билими бар. Бир мугалим Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Омурканова Шайыргүл Омуркановна. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгегин сиңирген кызматкер. Байдуев Саткын Карабаевич. 16 мугалим билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээлери. 5 мугалим профсоюздук кыймылдын мыктысы. Султанбаева Сайраш Хачербаевна. Шабданбекова Гульнара Солтонбековна. Ордобаева Нуркан Барыковна. Рыскулова Жанышкүл Садыковна. Ахмолдоева Гульдар Шахматбековна. Мугалимдер өз сабактарына чыгармачылык жана жоопкерчилик менен мамиле жасап, аркыл сабактарында инновациялык, интерактивдүү ыкмаларды колдонуп иштөөгө аракет жасашат. Мугалимдер өз сабактарына чыгармачылык жана жоопкерчилик менен мамиле жасап, аркыл сабактарында инновациялык, интерактивдүү ыкмаларды колдонуп иштөөгө аракет жасашат. 1961 жылдан баштап англис тили тереңдетилип окутулуп келет. 1995 жылдан баштап немис тили класстары ачылган. Чет тилин окутуу 1-2 класстардан башталат. 2000 жылдан баштап немис тилин тереңдетип окутуу менен мугалимдер ар дайым өз билимдерин өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп келишет. Мисалга алсак, немис тили мугалимдери Германияда Федеративдик Республикасында 3 айлык 1 жылдык билимин өркүндөтүү курстарынан өтүп келишкен. Омурканова Шайыргүл Омуркановна, Коллегова Наталья Петровна, Абдылдаева Чынара Маратовна, Карымбаева Гүлайым Асылбековна, Эсаналиева Гульнара Кеңешовна. Айтек программасы боюнча 5 англис тили мугалимдери: Казакбаева Динара Акуновна, Назаров Рустам Якубжанович, Ахтемова Элиза, Кабылбаева Назгүл Турсунбаевна, Бейшеева Кымбат. АКШ Ти долбору менен Ахтемова Элиза, Кабылбаева Назгүл барып келишкен. 2022-2023 жылдын жыйынтыгы боюнча Назаров Рустам Якубжанович финалист катары барат. Мектеп көптөгөн өнөктөштөр менен кызматтык мамиле түзүп келүүдө. Тактап айтсак, Гёте институту, Германиянын Кыргызстандагы элчилиги, Жайзен фонд Сорос Мерсико, АБР жана башкалар менен тыгыз байланыш түзүлгөн. 2008 жылдан баштап дүйнөлүк партнердук мектептери долбоордун негизинде окуучуларга тилдик диплом бериле баштады. Номер 1 мектептин немис тил дипломун берүүчү мектеп катары таанылгандыгы жөнүндө сертификат Германия Федеративдүү Республикасынын билим берүү жана маданият министрлиги тарабынан берилген. Башталгыч класстарда окуу керемет долбоордун үстүндө 28 мугалим жемиштүү эмгектенүүдө. Долбоордун мөөнөтү 5 жылды түзөт. Мында окуучу менен кошо ата-эне, мугалим бирдикте чыгармачыл менен изденип, шаардык облустук деңгээлде башка мекендештерге эмгектеринин үзүрүн көрсөтүп келишет. Мектептин негизги максаты окуучуларга теориялык жактан билим бербестен, алган билимин практика жүзүндө айкалыштыра билип, коомдо, турмушта өз ордун таба турган инсан болуп калыптанышына тарбиялоо.